жакында ушул Багыт партиясы менен талапкериңизди коюп, жогорку кеңешке бир жарышка катышкан партиялардын катарында баратасыздар. Эмне үчүн ушу Багыт партиясын тандап алдыңыз деген суроо бар да. Бул Багыт партиясына келгендин себеби бул жерде жалаң патриот балдар бар экен, патриот жаштар бар экен. Биз канчадан бери эле биздин кыргыз элибиз иллюстрация болсун деп атпайбы? Ошого иллюстрация мына ушул жерде экен деп ушул жерден көрдүм. Өз ордумду дагы. Ошондуктан ушул Багыт партиясын тандап алдым. Бул жерде бир дагы мурдагы 30 жылдан бери иштегендердин бириси жок. Таза, коррупцияга аралашпаган жаштар, билимдүү, илимдүү адамдар ушул жерде экен. Жакшы, эми сиз эгерде жогорку кеңешке депутат болуп шайланып калган болсоңуз, кайсы маселени көтөрүүгө көмөкчү болосуз? Кайсы бир көйгөйлөрдү алып чыгууга дараметиңиз жетет деген суроо бар. Мен биринчиден Кыргызстанды сактоо менин максатым. Анан ушулардын ичинен айтып кете турган, кыска айтып кете турган нерсем, биздин кен байлыктарыбыз, биздин жерлерибиз, биздин сууларыбыз башка өлкөлөргө, башка өлкөнүн жарандарына сатылбашына мен ошого чоң бөгөт койгонго жардам берет элем. Анан эми дагы бир топ программалар бар, дагы бир топ сиздердин партиянын абдан көп бир аткарам деген бир жакшы маңыздуу программанын ичинде сунуштар, бир жакшы өзүңөрдүн оюңар кийинчерээк дагы программа болот, ошондо айтасыздар. Азыр болсо биздин убактыбыз кыска гана берилгендиктен шайлоочуларыңызга карата айта турган кандай оюңуз бар? Ал эми талапкерлерге жана атаандаш партияларга карата сиздин эмне деген бир сунуш пикириңизди эркин микрофон аркылуу айтсаңыз болот. Башка партиялардын бардыгына ийгилик каалайм. Биз азыркы Садыр Нуркожоевич президентибиз ажообуз бардыгыбызга бирдей талап койду, элдин тандоосуна коюп берди. Ошондуктан эл өзү тандасын деди. Мен элге кайрылып кетет элем. Сатылбаңыздар. Ушунча жыл сатылып жүрдүк, жетишет. Эми татыктуулардын татыктуусун тандайлы. Бизге патриот жаштар келсин десеңиздер, биздин Багыт партиясын тандап бериңиздер, шайлап бериңиздер. Ошону суранып кетет элем. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге да.